Кимин айтасы? Ар жерден ар ким кычкырбай бирөөгө айтсаң, отуруп анан администрациядан жооп берип койсун да. Бирөөгө айтсаң, талабыңарды айтсаңар, тигин айтсаңар, анан базар кылбай порядогусу менен түшүнүк кылып, жана сүйлөшкөн соң да. Же болбосо бирөөгө бул жактан, бирөөгө бул жактан сүйлөшө берип базар болуп калат. Ошого кимин айтасың? Талабыңар кандай? Ишине караганда бул немелер Өзбекстандын солдаттары келип, ушул телевишканы орап алып отуруптур. Жанына жакын бардыр аяттыр элдерден. Ошону элдер айтып келди, ошого барып Мемет силерге кайрылганыбыз. Эмне деген сөз. Булар мынча жылдан бери биздик болсо, бүгүн Өзбекстан болуп калабы. Же кандай бул жерде же белгиси жок, башка нерсе жок. Кантип аларга өтүп кетти деген суроо да ошол. Түшүндүрүү берип коеюн. Урматтуу Кербен айыл тургундары. Так, 2013 20 сентябрында саат 14 чамасында ал жерде аныкталбаган участокта, негизинен ал жер аныкталбаган участок. Талаш деп койсуң. Талаш деп, талаш участокта. Эми негизинен 55 карта менен ошо кирип калганда 113 114 участокко оператив этилип туруп, Өзбекстан кирип калыптыр да. Ал эми ошо теле станция турган тарап ошо жер Днепрден участок, талаш участок болуп турган. 20 сентябрь күнү ал жерге 14 чамасында 30дай Өзбекстан Республикасынын чегарачылары келип, биздин иштеп аткан адамдарыбыздын паспортторун сурап, текшеришип, анан эч кандай неме болбастан берки ошо 113 менен 114 участокко алар өздөрүнүн солдаттарын коюп коюшкан. Ошол замат эле бизден реакция жүрүп, biz tigi çegara hizmetkarları menен байланышып, бул жакта курсант турат. 114 менен 113 апрелден участок бул 55 жылы Өзбекстанга өтүп кеткен экен. Бул карта боюнча. Өтүп кеткен экен, ошол спордун участок боюнча кичине сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алар бозуп, ошо күнү макулдук беришип, алар ошо келген участогунан өздөрү тарапка өтүп кетмек болгон. Өтүп, ошондо согласование болгон. Анан ал жерге биздин бу Кербен заставасынын жетекчиси ал жерге 15 спецнастын өзүнүн атайын спец группасын алып барып, азыркы убакта 15 солдат турат. Ал тараптан да турушат. Негизинен ал жерде эки тарап кичине бири-бирине ушундай карама-каршылыктар көрсөтүлүп кетпеш үчүн биз баягы дипломатиялык жол менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жаттык эле. Бирок алар ошол участоктон чыгып кетебиз деген менен чыккан эмес. Азыркы моментте чыккан определен участок, бир участогуна бир 4 солдатын коюп койгон да. Азыркы убакта биз не только аны эмес, бул республикалык деңгээлде азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атыр азыркы моментте. Биз определенно не коюп атырык тиги пионер лагерин дагы. Эмне үчүн ушул убакка чейин сиздерге дагы маалымат катары айтып кетейин. Так, 24 сентябрь күнү бул жерде Ош Жалал Абад областарынын чегара башкармалыгынан бөлүм башчысы Зият Бекматов деген келген, Алаука чегаранын башчысы келген, райондук жетекчилерде бул Кербен шаарынын мэри Бостонов Каныбек агайыбыз, айыл башчылар келди. Бул жерде сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз дагы, ошол жерде сунуштарыбызды да бердик бизче. Ошол эмне үчүн, эмне себептен биздин тиги пионер лагерибизде алар застава куруп коюшкан азыркы убакта. Ошол жерге биз кире албайбыз. Ошол сунушубузду жөнөттүк. Тигил Кашка сууга перевалдын ачкандагы турбазабыз эмне үчүн неме болбойбуз. МТФ боюнча дагы суроолорду берип, биз бардыгын тактап сунуштарыбызды жөнөттүк тиги жака. Не только улыбыз, Байгашка терек бар, много Кош төбөбүздөгү участкаларыбыз. Унгар тобу боюнча дагы бүт информацияларды берип, азыркы убакта биз алар менен кабардашып туруп, ар саат сайын кандай болот деп туруп. Бүгүн эртең менен саат 9-да сүйлөштүк. Чегара кызматынын Ош Жалал Абад башкармалыгынын башчысы менен Алимбеков, Алимбаев, Абдыкерим деген полковник экен, ошо менен сүйлөшүү жүргүздүк. Понедельник күнү Кыргызстан менен Кыргыз Республикасынын өкүлдөрү менен Өзбек Республикасынын өкүлдөрү понедельник күнү жолугушуу болгон жатты бул боюнча. Бул боюнча булар жолугушуулардан анча-мынча катышып, анча-мынча контур мери колдонушуп атырбы, башка болуп атырбы, ошо себеп болуп калышы мүмкүн болуп атыр да бул жерде деле.
суу сактагыч азыркы убакта Өзбекстан Республикасы кире албайт. Дагы ошо кече өткөндө чогулушта айтканбыз, айыл башчыларга да элдер дагы тынчтык тургула. Булар эгер неме болуп отурган болсо, жогорку деңгээлде чечилгенге аракет кылып жасап сүйлөшүүлөр жүрүп атыр деп. Негизинен ушу азыр ал жерде биздин кербен заставынын 15 сменасынын балдары турат. Азыркы убакта эч кандай бири-бири менен карама-каршылык жок. Тынч абалда бул станцияда иштеп атат. Аларга эч кандай мындай коркунуч жок. Sözünü düzgün bolsanız söylep koyun da. Siz azırkı söylеген сөздөрүңүз барысы туура десе болот, туура эмес десе да болот. Siz айткан 15 солдатты биз да көрүп жүрүп, бизде да дүрбү бар. Бул жак заставанын начальниги экен. Иш бүткөндөн кийин менен да сүйлөшөбүз. Бул Унгарда азыр 100 бар офицер. Жанагындай спецназ. Даярдалган булар. Курал жарагы менен. Менин коңушум чыгып келди ат менен. Документин көрсөтүп, акырындык менен барып келди. Эми азыр данный время. Через Өзбекстан өтөсүн деп атат. Биздин тиги телевишкадагы балдар өтпөйсүн деп атат. Туалетке линия чизип берген, момундай кылып барып келесиң деп, момундай. Башыңа эки жак карасаң атам деген. Бол бер. Эми азыр ушунча күн болду, бир жума жаттык биз. Кой эми тихо чоңдор бүтүрөр деп. Бир жолу бир адам барып тынчыңар кетпей атабы, ушундай болуп атат. Биз чечебиз деген адам болгон жок. Бир жолу косколгон жок, биз да күттүк ушунча. Время өткөн сайын плюс болуп атат аларга. Туурабы? Время өтүп атат. Мына бир жума болду. Бир адам косколгон жок. Биз азыр бул жерге тополоң, чыгыр, урушабыз деген жокпуз. Нормальный чечсе, чечсин. Биз силерге бияка астанбайбыз. Биз прямо жогору астанабыз. Президентке, төрагага, анын шеригине болот бизге үчөө. Чечсе чеч берсин, чечпесе биз карабан көтөрбөйт. Полный аксы көтөрүлүп атыр азыр. Полный аксы. Аксы көтөрүлөт деп биз алмаштырабыз. Президенттин да, төрагасын да. Ал мынагы жигит иштеп атат. Буну кийин сүйлөшөбүз. Көрбөйбүз ал жерде. Кышчы менен биз Унгарда жүрөбүз. Унгар биздики. Кыргыздын жери. Роза Отунбаева келгенде ченелген Өзбекстан солдаттары түшкөн. Вышкадан ар жагында 30-40 жери бар. Илгери арендага берилген. Компьютерге кирип карасаңыз да көрсөтөт. Унгарга жетпейт линиясы. О, биздин Вышканы айланып ар жагынан өткөн. Алардын бир вагону турат. Бир кичинекей вышкасы турат. Байрак тилип койду. Биздикилер косколгон жок. Туурабы? Биздикилер барат да ак байрагын көтөрөт. 2 солдат менен бардым, туурабы? Эч ким ары тур дедим. Сүйлөшөбүз. Биз сүйлөшпөйбүз, тияк менен сүйлөш. Биздин жерге өткөн жок деп. Бир кичинекей жерди алган жок деп. Ал жерде өтө чоң жер Унгар. Унгардын ар жагында биздин устукан бар. Алар какой-то бир кичинекей жер менен эле чыгып калган ошол жерге. Тиги Ноудун Өзбекстан кичине вадаканша кылган ошол жер менен чыгып калган. О жерде 90 гектар жер бар эле. Колхоз. Уктап жата беребиз. Анан биягы мына Өзбекстандын границасын касты. Өкмөттөн барган жок, акимчиликтен барган жок, солдат ham эч ким өздөрү касты. Biz adam biyaka odardık, kim biz elder vardık. O ülüş yerge düştü var, düşten arağına dedim. Narağına kim biz bargana en narağa düştü. Bu kontrol boluş gerekti kontrol edelim. Bizde hazır aylık bol vardı. Tigi Nanay'dagı granitse jatar. Bir soldat görmeyin. Bir soldat görmeyin. Bardığı Mamray'a var. Turat, yürler turat o şeyde sabır gelin. 4 soldat, 2 soldat tursa bulut da. Simen benim bardığın çurkaysını Mamaya'ga çurkaysın. 100% garanti koy. Mına ki eldim bardığını Kindik taştakan koyup koysun buraya. Kindik taş boş jatar. Mal koyuğuzga zarbız. Alıp ketken. Toğdan kelgenden keyin. Bir soldat barbayt görmeysin. Tiyaktan telefon çalıp atat, biyaktan telefon çalıp atat. Tiyaktan gel atat. Çoğulaylı. Nege bu bizde tüştük tündüktü biriktirip durgan tolkunlar var. Bravo. Dünya yüzünden alıp berip durgan tolkunlar var bu yerde. Ortalıkta bu. Bravo. BBC'ni alıp durup bu dünya yüzünden alıp durgan. Bulduk. Alıp alsa bizkiler jatkanını gördünüz mü? Bu kanday degen uykuluk.
Кайсы жол менен чыккан уңарга мен ошо Вертолет менен чыккан. Алар вертолет ошого караган жоксуңар. Жолу кандай болот? Кийин алган мен силерге түшүндүрүүдө айттымбы? Алар түшүндүрүп атат. Бирок 100 солдат жатат да. Азыр сиз 15 солдат. Сизге ким берди 15 Беште солдат? жок. Makine 100 yok. Ötede makine mi geliyor? бүттүң сөзүңүз? Makine çıkıyor. Айт дагы, айт Бүтелек дагы. мен. Ал жерде 100төн ашык спецназ бар. Атайын даярдалган. Жок, Ким билет ал? Может быть, кол салганы вышкага чыгып алды. алардыкын билебиз канча количествосы, канча өзгөрүп Так что атат. эмнеге жатасыңар бул жерде? Чуркап ишти кылыш керек да, чалыш керек. Бүтүн элди тестетиш керек. Эл El көтөрүп götürülse кетет. götürü. Бүттүм, сүйлөңүз. Бүттү. Сенин судан бери бизде да тыным жок болуп атат. Ошо бардык жак менен сүйлөшүп, жогорку инстанция менен, чек ара кызматкерлери менен булар деле тынбай жатырмына. Кербен мэриясы азыркы убакта тиги азыр 15 солдатың бар да? Ал жерде. 15 солдатына мына постоянно ал жерде паёктор жеткизип берип атыр. Күнүгө. Ал жерде эч кандай биз кол Ушулар эмне себептен Өзбекстан 55-жыл карта боюнча сызылып калыптыр мынакей. Макул. Аке, сиз айтканыңыз Сызылып туура. калыптыр. Ошого алар неме коюшуп атат? Ушу биздин жер депчи. Ооба, сиз айтканыңыз туура. 55-жылы өткөн деп атат ал жака. Тура, эмне дегенде эл үнү бул башкада, аны сыйлайм. Мен башка жактан келип, бул жактан эмне жактан эмне болуп атканын билип безен бир жөн эле аке. Туурабы? Анан по порядку айтып берейин. Сиздериңиз ошону карап турган жоксуңар деп, сиз көрдүңүзбү деп Шалбек Мамадалиевичке айтып атасыз. Возможно, ал деле ар ким өзүнүн оюн айтат да, эч ким деп тоскоолго албайт. Сен муну сүйлөшүң керек, сен муну сүйлөшүң керек деп. Ал боюнча болгон күндөн баштап эле биздин балдар турат. Көргөндөр курулуштуктардын өзү силер да ушуну көрбөй атасың, мен барбайсың, биякта жатасың деп. Мун булмай не согласен. Күндө ошол жакта мен өзүм 2 сутка ошол жакта жатып келдим. Биринчи күндөрү переговорга именно мен бардым. Мына Талайка госрегистрда собрать гражданский адам. Переговорга биз төртөөбүз кирип, ошончо куралчан болсо дагы эмне үчүн деп. Не биздин элесине бар. Кайрылдың башка жака? Бүт бар. Бизде инстанция мен положено Эмнеге жалаатка ишкеге кайрылгансыз начальник застава болгондон кийин? Кандай жооп берди ошону кайчы? Конечно, азыр мен айтып берем аны. Биз бар переговору болду. Ошол жерден переговордун баары ошол жакта жүрүп атат. Ошондон күндөн баштап мына бул киши специальный көрсөтүп атат. Бул киши ошого Балдар боюнча чегара башкармалыгы бар. Ал жерде мен азыр айтып кеткендей полковник Алимбаев деген. Ош Жалал-Абад областы. Ошол жерде мен бөлүм башчымын. Именно оперативный иштердин бөлүм башчысы. Неде президентский аппарат неде пограничник? Чегара кызматы. Чегара кызматы, чегарачы. Анан бул жерде биз сиздерге мына түшүнүктүү болуш үчүн мурда түштүк аймак Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын үчөөнү бир чегара кызматы түштүк боюнча жүрмөк. Обстановка команда көрдү. Баткен жакта да ошондуктан Ош, Жалал-Абад областына отдельный региональный управление ачылган. Ошончо Ош жана Жалал-Абад областында. Ушул окуя Уңгар өдөдө көрөт. Действительно, эле радиотелевизион жанында алар жүрөт. Анын жанында жүрөт дагы туалетке чыккан уруксат бериптир. Анан биз аларга айттык. Фактически алар өзбектөр менен сүйлөшкөн акысы жок. Мен карап, Жок, алар мен Өзбекстан адам эмес болсо. Эмне көрүнбөйт? бул бала силер чыкпаган жерге чыгып келди да. Дегенде документин көрүп, түз барып түздү иштепти. Барып түшүп келдим деди, калтчылдап деди. Эч ким жок деди. Уңар полный элеген деди. Силер айтып атпайсыңар, кичинекей жер, анан бир 15 салды. Андай эмес, мына көзү менен көрүп койсуңар. Бирактан начальник айткан станциядагылар биздин Кыргызстан солдаттары алдыңан жолуңан тозуп алат деп. Жок, Мен алдыман тозуп алат экен, мен өзүм солдаттарым бар экен чыгып кеткен ошокачы. Бирөө дагы жок, бирөө. Мага эмне көрүндү? Жок, эмнеге мындай жок, сөздү бузбай туруңуз. Жок, бузган жок. Сиз сүйлөгөндө эч ким бузган жок. Уп тура бул вопроста. Себеби кимиңиздер армияда болгон болсоңуздар, именно чегара кызматы. Bizde bit naryadın türleri var da biz ayarga sekret dep koyganбыз. Sekret hiç sekret bolgan. Yok yok. Biz azçılıkпыз. Biz aytып болгон 15 безнар чыгар. Чакырыңдар Россия президенти. Жок, ылдыдан чыгып кетиптин айтпайм, сен барасың, токто деген жерге токтой. Мен өзүм чыгып келдим, өзүм да чыгып мына. Мен өзү солдаттар менен Sözdün kıskası mınандай. Özbekistan, Kırgızistan'ı priznавать kılbay atırı. Любой начальник заставания мен апаргам.
Kintaş'a vardım. Çakır dedim načalnik zastava. Çakırtır almadı. Hükümetine vardı. Açık söyleşmeyle bak. Siz de, bu kişi de, bunlarda günü yok. Bunun vardı o jogorku bilik başındalarda çınla çıkıyor. Şu havarlarda o şaka yetkilsin gerekte. Alыскы туугандар жакынкы коңшу дейт. Коңшусу менен жакшы боло албай туруп, Турцияга барып, Россияга барып, жүгүнүп дүйнөнү кыдырып алып, миллиондогон акчаларды каскасылап жалынып жалбарып жүргөндөн көрү ошогон иштерди чечиш керек. Тияга Казакстан менен жакшы боло албаса, бир Өзбекстан. Бул Өзбекстандыкы биз үчүн бул сыноо. Биздин духубузду текшерип атыр. Дөңгө чыкты дагы текшерип көрөт. Кыймылдайбы, Эртең ончо калбасак Пачатага келет. Суу талаш bunun бардыгы. Каладала буканын бир жерине барат. Анан туугандар кечирип койгула. Бул жалгыз эле курулуштуктардын же каравандыктардын проблемасы эмес. Бул жалпы кыргыз элиники. Бүгүн болбосо эртең терден кирет, бул күнү берден кирет. Ошон үчүн булардын көп эле кыйкыра бергендек болбойт. Силер элдин бир талаптары болсо, силерге берсе, силер жогорку. Азыр дагы кат берилет булар тараптан. Президентке, премьер-министрге, жогорку кеңешке, жалпы кыргыз элине массалык маалымат каражаттарына. Анан өзүңөр ошол боюнча да бир жакшылап чуркап берсеңер, убакыт берилет. Бул убакыт силерге эмес, тигилерге да. Анан ошол убакыттын ичинде дагы оозун ачып биздин бийлик башындагылар отура берсе, анда иш чатагына айланат. Бир күн элдер чыгат, азыр эле айта баштадым. Эгер болбой турган болсо, биз өзүбүз ошол жерде барып коргойбуз. Эле өттү. Тарыхты карайлы, андагы башка дүйнөдөгү баягы илгерки согуштарды. Ушул чегаранын айынан, суунун айынан, жердин айынан канча деген согуштар болгон. Болбосо билбейм, мен түшүнбөйм. Азыр булар айта турган сөздөрүн айтсын, кагаздарын силерге берип, жанагы койгон күндөрүн айтса, ошого жараша силер дагы бир неме кыла жатасыңар. Анан кечиресиңер. Бул жеке мындайча айтканда кичинекейде элге деп сезип болбойт. Бул силердин келишиңер бир кыргыз элинен үнү да. Бир эле аксакалдыктарды биз айтып кеткендей. Азыркы талаш жер. Сайыз таркаганда айтылган, кол коюлган протокол бар. Баягы фактически ошо сайыз малында пайдаланган жер боюнча туруп турсун деген протокол бар. Эмне үчүн булар кирип келип отуруп алат? Протокол бар. Али чечилгенге чейин өзбек туугандар кирип кеткен болсо, биз барып отуруп албашыбыз керек. Биз отурган жерге алар кирбеш керек. Атайын соглашение бар. Али чечиле элек чегара. Мына 34 жерде талаш жерибиз бар. Жарымында алар кирип кеткен, жарымында биз кирип кеткен. Бул баягы чегара сайыз малында бири-бирибизге кирип жүргөнбүз да, туурабы? Азыр эмне үчүн бул точканы айтат, ал точка айтылбайт. Бир протоколго бардык баягы СНГнын составында турган өкмөт башчылары кол койгон. Фактически турган чегарада туруп туралы. Мейли, райондун колдон келбейт. Түшүнөбүз. Буларга чектелүү, даже чегара аралашкан укугу жок болуп калып атат. Сүйлөгөнгө. Ал областтын жетекчиси, же республиканын ушуга тиешелүү адамдар бир жума жатып, талтайып отура бербей ачыгын айткан. Жетпеш керек да, чыр эткенде басыш керек. Силерди чырылдатпай, эч нерсе кылбай, кылган ишин ЖТРден, КТРден, ЛТРден берип туруш керек. Газеталарда бериш керек. Өзбек туугандар Монжеке келди, мынча солдаты менен келди деп жүр. Биз моундай ишти кылып атабыз. Силер тынч отуруп тургула, провокацияга алданбагыла, дагы тынччылыкты сактайлы эли журтум деп кайрылуу жасап коюш керек. Жок дегенде областтын жетекчиси. Ошону кылыш керек. Мына мен жана да сүйлөштүм тиги ошо аймактык чегара полковник менен. Мен айттым, айткан кылып аткан ишиңерди элге жеткирбейсиңерби? Эл укпайт, билбейт. ЖТРден бергиле, башка жактан бергиле. Качан чечесиңер? Бул маселени силер чечпесеңер, эл бир жакта каптап кирип кетсе, анан токтотуп болбойт бул нерсени. Ошон үчүн элдер силерге урматтуу мына каны сүйүк жигиттер турасыңар, этият болуш керек. Көп нерсеге мындай барбагыла, бизге элдин тынччылыгы. Бул маселени мына азыр келгениңер кыймылдабаса, мына кыймылдай турган маселеге алып келип койдуңар. Келбесеңер мүмкүн дагы ушун жата берет. Эми баягы бул силердин үйгөн эмес. Бул действительно күйгөнүңөрдөн кийин. Силердин бирөө кел деген эмес болуш керек. Туура, өзүңөр ошол жерде жашайсыңар. Туура. Малыңар чыгат, жылкыңар чыгат. Мына эми сөзүңүздү буздум. Мына ошол жерден кеткен маселенин баары турмуш бири-бири менен айкалышып турат. Ошон үчүн туугандар, биз мындай сабырдуулук менен күтөлү. Азыр кечилке бир жол жамгыр жаса, жайлоодон жылкы качып келет. Сен тосконуңа карабайт. Ошон келип калды. Ооба, жайлоодон азыр бир эле жамгыр жаса, биз ошодон чочуп турабыз. Кокус жылкы келсе ким жооп берет? Мына шунча элдин жылкылары келет, малы келет. Ким жооп берет? Алар өз билет, ал жерге. Жылкы ылдыйга турбайт, төлкө жерге чыгып барат.
Misal üçün şu regionun жылкысы. Biz ne kılavuz şunda? Kimge kayırılavuz? Kim cevap verir şuna? Ekinci. Mınaki bizim zastavanın начальниги. Tiyakta Özbekistan soldatlar jatat. Bizden Kindiktaş. Ha? Kindiktaş kıştoğuz. Kıştoğun ortasından kesip at menen produkta taşıyor da taşıyor soldatlarga. At menen emes, maşinesi çapırakanaga kelip soldatlar men apçıp ketip atır. Hiç kim karagan yok. Balдар erkin telefonda aytып atır. Men paraga kelbedisin kelbedi atır. Maşinesi ошол коюп ошол. Продуктасын көрдүңөр, bir жол самолетті таштады, повторный самолет келген жоқ. Вертолет. Вертолетта келген жоқ. Только at менен, машина менен биздин Киндикташка кирип ташып атат. Эч ким караган. Жо, мен укпайм сенин сөз. Азыр Мен көзүм менен көрүп атам. Бардык кайрылууну бергиле, убакытты бергиле. Ушул бир кадам болсо дагы жерибизге бирөөлөр менчик кылып, ээлеп алып келбесин деген тилекте чыгышып атыр. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевка, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жантөрө Сатыбалиевке, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Асылбек Жээнбековго жана жалпы кыргыз элине кайрылуу, урматтуу жогорку бийликте турган кыргыздын кыйын чыкмалары жана кыргыз элим, биздин сиздерге кайрылып жатканыбыздын себеби өзүңүздөргө белгилүү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бир нече күндөн бери Аксы районундагы Өзбекстан менен чектеш жайгашкан Уңгар тоосуна Өзбек Республикасынын куралдуу күчтөрү, тактап айтканда 100дөн ашуун спецназ атайын даярдыктардан өткөрүлгөн согуштук даярдык бул. Вертолет менен келип, тоонун башына жайгашып алышты. Аларды Өзбек бийлиги менен сүйлөшүп, тынччылык жолунда чечише турган биздин бийлик башында турган азаматтарыбыздын жоктугу бизди өкүндүрөт. Бир жумадан бери Аксыда эл арасында нааразычылык күчөдү. Манас атабыздан бери мурас катары сакталып келе жаткан ыйык жерлерибизди, тоолорубузду азыркы бийлик коргой албаса, курал көтөрүп биз коргойбуз деп аксылыктар силерге дагы бир жолу эскертебиз. Эгерде эсиңиздерде болсо, тарыхта биздин ата-бабалар жер суу чатагынан Кокон хандыгын бир нече жолу чаап алгандыгы баарыбызга белгилүү. Урматтуу кыргыз элим, азыркы мезгилде кыргыз эли, кыргыз жери коркунучта турат. Дагы кайсы күнү Өзбекстан басып алат деген эл арасында кооптонуу күчөдү. Бул окуя тууралуу телевидениеден бир да жолу маалымат берилген жок. Биз бийлик башындагыларга 1 октябрга чейин мөөнөт беребиз. Өзбек Республикасынын куралдуу күчтөрү кетирилсин. Эгер талап аткарылбаса, жерди өзүбүз коргойбуз жана бул маселени чече албаган президент, премьер-министр, жогорку кеңештин отставкага кетишин талап кылып, ар кандай нааразычылык акцияларга барабыз. Туура элеби? Biz biyaktagi elder turur. Ben endi otamda oşonu kirgizip ketsinler. Oşol jerdegi неопределенный жерди Özbekistan Respublikasına arendaga da berбешке аракет кылган. Болбосун. Так что oşol жер биздин жерибизби? Биздин жерибиз боюнча калсын. Талап жок. Бир кырдаалды курчутуу берелик дегендер ой жок. Болгону о жер боюнча кичине жаңжал болуп атыр. Бала илеп алып эмчек каяктады. Dünya yüzü boyunca bankadaki akşam talaş verip vuruşmagan. 1 metr yer talaş vuruş ketken. Айтабыз. Hareket geldi bizim memleketi basıp alıverir. Yer yüzü de basıp alır. Hareket üstü kışımız gerek Toğan'da. Bundan bir neçe vakit murda söz başından bolsun. Bir kayzıl ele bilbeyim ezimde yok. 7. kanalın jurnalisti var ele oşolor içki Özbek Kırgızlar menen мамилеңер кандай ош жаллабат окуяларынан келгенде деле ички менен тынч жакшы. Биздики бул жактагы Өзбекстан менен кырдаал күндөн күнгө курчуп кетип атат деп айтмайлар. Себеби бул жерде Актөбө деген айылыбыз бар. Ошол жердин баш жагына чыгып алып өзбек жаштары. Буларда же ушундай саясат барбы билбейм. Кыргызстандын жолунан өтүп кетип аткан машиналарды таш менен талкалашып кайра качып кирип кетишет. Эми ба жаштар билбей кылып аткан окшойт десең, мынакей бүгүнкү күнү атайын даярдыктан өткөрүлгөн бир 100дөй спецназ автомат пулеметтер менен угушубузга караганда биздин тоонун башына келип жайгашып алышты. Биздин жогорку бийликтен кандай иш-чаралар көрүлүп аткандыгын билбейбиз. Эч кандай аракет жок. Ушул убакытка чейин ушу сиздин телевидениеңизден кайрылып айтып коеюн, ЖТРден дагы, КТРден дагы, ЛТРден дагы элге эч кандай маалымат берилген жок. Аксыда кырдаал күндөн күнгө курчуп, эл бийлик ошол тоону коргоп бере албаса, биз өзүбүз коргоп алабыз деп эл курал алганга даяр болуп турат азыркы мезгилде. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ЖТРдин
башчысы Куттумидин Базаркуловдон суранып кетемин. Ушул элдин үнү Аксыда болуп аткан окуяларды элге түз чагылдырып, түз жеткирип коюшуңузду суранып кетебиз. Рахмат. Келип алып же, ошерге, мен айттым эле. Сен айттың биринчи. Антип сен ага дафтар мен бул жерде. Ана мол жерде ойломо. Кол Кыргызстанда ойлобойчу. Бир жок.